ыңгайлуу чөйрө. Кыргызча которгондо бөлөлөр дейт. Бүгүн именно биздин тема, өтө турган тема бул ыңгайлуу чөйрө. Зона комфорта. Бул ыңгайлуу чөйрө бизге кандай дейсиздер? Суроо бергим келип атат. Бизге пайдалуубу же пайдасызбы? Кандай дейсиздер? Ыңгайлуу чөйрө. Лидерлер, билгендер жазбайбыз. Мен бул суроону новичокторго бергим келип атат да. Кандай дейсиздер? Ыңгайлуу чөйрө бул бизге пайдалуубу же совсем пайдасы жок нерсеби? Так, пайдасыз дейт. Так, Динара пайдалуу дейт. Нурзат пайдасыз дейт. Азырынча айта албайм. Нуриле эжеке пайдалуу дейт. Пайдалуу, пайдасыз, жок, пайдасыз дейт. Мнение разделились, Көрдүңүздөрбү? Канча адам болсо, ошончо эмне болот, ошончолук мнениялар болот экен да. Пайдасыз, пайдасы бар. Көрдүңүздөрбү? Ар биринде өзүнүн оюн айтып атат да. Туура. Мен дагы вот пайдалуу деген адамдардын катарында болчумун. Конечно, досмотрич. Мен ушунчалык убагында, ушунчалык комфортту сүйгөн, анан стабильностьты аябай биринчи орунга койгон адамдардын бири болчумун да. Ушундай комфортту сүйгөн адам элем да. Бирок именно пайдалуу деген адамдарга азыр ушул тема аябай керектүү да. Бирок акылман адамдар эмне дейт? Орусчасын айтып коеюн. Жизнь начинается только там, где заканчивается зона комфорта деп коет экен да. То есть эмне? Ыңгайлуу шарт бүткөн жерден ары чыныгы жашоо башталат экен да. Чыныгы жашоо деген эмне? Бул ошол вне зоны комфорта максаттар аткарылат экен да. Мечты сбываются, мындайча айткандачы. Эмне үчүн суроо болот да. Мен да аябай таң калганмын да. Ушул сабакты өткөндө мен аябай таң калганым. Эмне үчүн депчи? Эмне үчүн? Комфорттун эмнеси зыян? Комфорттун эмнеси жаман депчи? Биз деген адам баласы дайыма өзүбүзгө комфорт түзгөндүн үстүндө иштейбиз да. Өзүбүзгө комфорттуу любой жака барганда ушундай бизге комфорт болсо экен деп туруп, ошонун үстүнөн иштейбиз да. Мен сабак өткөндө ошондо комфорт бул зыян дегенде мен аябай таң калганмын да. Как это так депчи? Себеби мындай ситуациялар болду беле сиздерде? Суроо бергим келип атат да. Вроде бы жашообузда мындай бир ситуацияларда бир нерсе жакпай, например, мындай жашоонун маңызы жок болгондой, эчтеке жакпай, бир жаңы нерсени каалап калган учурлар болду беле жашооңуздарда? Суроо бергим келип атат да. Сиздергечи? Бир ушундай, например, бир жаңы нерсени эңсеп, жаңы жерди, жаңы бир какой-то вот новшество, да, что-то хотелось изменить в жизни. Ооба болгон дейт. Когда все бардык мындай теряется смысл жизни, да, мындайча айткандачы. Эчтекени мындай каалабай болгон дейт. Ооба болот дейт. Жаңы нерсени эңсейм дейт Бактыгүл эже.
мен азыр ушундай акыбалда турам дейт Гүлчехра. Көрдүңүздөрбү, бардыгыбызда болгон да, менде дагы болгон ошондойчу. Вроде бы все хорошо в жизни, да, бардык нерсе бар, жумушум бар, бардык, но что-то бир нерсе мага жетпей атат да, жашоомдачы. Бир нерсе жетпей атат, какой-то бир жаңы нерсени эңсепчи. Вот ошондойдо эмне кылабыз? Биздин ички внутренний голос бизди утешать этип, убеждать этип, эмне эле болуп атасың, бардыгы эле жакшы го, что ты еще хочешь деп бизди эмне кылат экен? Бизди артка тартат экен да, внутренний голосчу. Бул деген эмне? Бул деген мына сүрөт мондай кылайын. Могу жерде круг, могунун ичи зона комфорта да. Мына ичичи. Көрдүңүздөрбү? Анан бизди айтып атпаймынбы? Внутренний голос бизди эмне эле болуп атасың, бардык нерсе жакшы го, что тебе еще нужно деп биздин внутренний голос бизди эмне кылат? Башка жөн эле отурчу, когда что-то хочется новое, поменять работу, жумушту мындай менять эткибиз келгенде, же болбосо дагы бир какой-то бир жаңы нерсени эңсегенде, биздин внутренний голос эмне эле болуп атасың, бардыгы жакшы го, что тебе не хватает деп ошентип бизди внутренний голос обратный нерсеге убеждать этет да. Бул деген эмне? Бул деген биздин рамки, внутренние рамки бизди зона комфортадан чыгаргысы келбейт да. Чыгаргысы келбей, бизди ушул зона комфортада кармап тура берет экен да. Бул эмне? Кайсыл внутренние рамки? Эң биринчи бул коркуу сезими да. Именно ушу коркуу сезим, а вдруг не получится, жөн эле отур деген бизди коркуу сезимдерибиз кармайт экен да. Внутренние рамки, это в первую очередь коркуу сезим. Анан сомнениялар, күмөн саноолор бизди кармайт да. Алдыга жылгандан, жаңы бир нерсени баштагандан ушул биздин внутренний рамкаларыбыз зона комфортадан чыгарбай бизди ушинтип кармайт экен да. Коркуу сезим, баягы күмөн саноо, жалкоолук, анан дагы эң дагы бир нерсе бул прошлый опыт. Себеби мындай болот да. В прошлый опыт бул особенно негативный опыт да. Менде у меня был в прошлом негативный опыт, мындайча айтканда, в личной жизни болгон. Мен турмушка чыгып, анан турмушумдан ажырашып калгам. Анан ушундай бир жаңы знакомство болуп, бир ушундай бир какой-то деме болгон деле, менин ушул внутренний голосум артка тарта берчү да. Это был мой прошлый негативный опыт да. Эмне эле болуп атасың депчи, а вдруг уж не получится у тебя депчи. Вдруг отношенияң не получится. Опять баягы кандай десем, опять обиды, разочарования. Зачем тебе все это деп мени ушул внутренний голос, мой прошлый опыт мени көп артка тарткан да. Көрдүңүздөрбү? Ушул прошлый негативный опыттагы бизди эмне кылат? Алдыга жылдырбай, зона комфортадан чыгаргысы келбейт экен да. Менин ошо прошлый опытым ушундай бир артка тартчу да. Тебе же хорошо одной депчи. Эч ким сени контролировать этпейт, эч ким сени кызганбайт, эч ким сени мындай тоскоол болбойт, там не будут скандалов деп менин внутренний прошлый опытым мени көп артка тартканда, мындайча айткандачы. Анан дагы бир внутренний рамки бул элемне дейт. Аябай биз көпчүлүгүбүздүн бизди кармаган, ушул зона комфортадан чыгарбай кармаган бул элемне дейт да. Элемне дейт деп биз өзүбүздү көп нерседен
көп нерседен артқа тартып коет экенбиз да. Ушул биздин баягы рамка, внутренние рамки, бизди ушу зона комфортадан чыгарбаган рамкалар. А если биз ушул зона комфорта ыңгайлуу шарттан чыгып кетсек, уже могу жерде эмне место, жер, где случаются чудеса. Или ушул жерде биздин максаттар аткарылат экен да. Эгерде биз зона комфортадан чыксак, ушул биздин максаттар, биздин наши мечты, наши цели находятся именно бул жерде да. Мен эмне үчүн ушул зона комфортадан чыгыш керек? Эмне үчүн да? Причина. 3 причинасы бар да. Причины, чтобы выйти из зоны комфорта. Эң биринчи зона комфорттан ыңгайлуу шарттан чыгуунун эң биринчи причинасы бул: эгер чыкпай зона комфортта деле жүрө берсек, анда адам деген эмне болуп калат? Мындай жумшак болуп калат да, мягкий болуп калат. То есть эмне болот? Мына адамды ваннага суу толтуруп, ваннага теплый суу толтуруп, анан кийин жаткырып койсо, биринчи эмне болот? Аябай комфорт болот, прям расслабление болуп, өзүңдү ушунчалык жакшы сезип каласың да. Комфорт дагы ушундай. Биз башында комфорт түзгөнүбүздө биз ушунчалык наслаждаться этебиз да. Нам хорошо. Анан биз эгер ошол комфортто, ошол ваннада элестеткиле 1 саат жаттык, 2 саат, 3 саат жатканда эмне болот адамчы? Аябай деме болуп калат да. Баса албай каласың. Особенно конечно, плохой пример, лежачий, да, адам баласы, например, 1 күн ордунан турбай, кыймылдабай 1 күн жатса или 1 жума жатса, кийин эмне болот? Баса албай калат, кыймылдай албай калат. То есть эмне, мышцаларыбыз атрофироваться этип калат да. И биздин ушул зона комфорта, эгер биз зона комфорттадан чыкпай жүрө берсек, эмне болот? Биздин интеллект, биздин мээбиз эмне болуп калат? Слабый болуп калат экен да. Слабый болуп, уктап калат. Биздин нейрондор уктай баштайт, потому что эч бир мындай кыймылдаган бир нерсе жок болуп атпайбы? И баягы адам деген теряет ясность ума деп коет да. То есть эмне, баягы адам деген уже деградация боло баштайт экен да. Эчтеке көңүлү жок болуп, мен айтып атпаймынбы? Башында суроо бердим го, ушундай болду беле депчи. Потому что нет интереса. Тажа айтып атат, туура кызыгуу жок болуп калат да. Токтоп калат, өсүү болбойт. Токтоп. Адам баласында өсүү болбой токтогондо, токтоп калса все болду. Ал токтобойт, ал артка кайра кетет да. То есть откатывается назад. Деградация происходит да. Именно деградация болуп, эмне болот? Адам жашоосунда баягы ушунчалык жизненно важный решенияны принимать этпей калат экен да. Кандай десем, барьердей болуп калат экен. Ошондуктан эң биринчи ыңгайлуу шарттан чыгуунун эң биринчи себеби адам баласынын өсүүсү токтоп калат да. Алдыга жылуусу токтоп калат. И биздин мээде деградация башталат. Баягы нейрондор уже уктай баштайт. Мээдечи уктап баштагандан кийин уже эмне болду? Эчтеке кызыгы жок болуп калат. Дагы теряется смысл жизни да. Анан экинчи причинасы бул: вы отказываетесь от жизненных целей деп атат да. Эч нерсеге көңүлүң
тартпай калат дейт. Туптуура Замир эже. Экинчи причина бул деген биз адам баласы өзүнүн алдыга койгон эң негизги максаттарынан, каалоолорунан отказ боло баштайт да. Мындай, алар неважный болгонсу эле артка калтырып, артка жылдырып эле деме болуп калат да. Уже баягы максаттары уже аткарылбай калат, артка жылып калат да. Көрдүңүздөрбү? Максат бизди алдыга жылдырган эмне? Алдыга жылдырган. Бул это наши мечты и цели, да. Адам баласыны алдыга всегда дайыма алдыга жылдырган бул адам баласынын максаттары да. Эгер адамда ушунчалык чоң глобальный максат болсо, ошол дайыма алдыга жылдырат да. Мына экинчи причина ошол да. И үчүнчү бул эң самый важный, бул өзүңүздөр ким экениңиздерди, кандай сиздерде талант бар экенин, кандай сиздерде потенциал бар экенин билбей каласыздар да. Билбей өтүп кетесиздер. Мен суроо бергим келип атат да залгачы. Самое, орусча бере берейин, түшүнөсүздөр да. Самое богатое место на земле. Самое богатое место на земле. Каерде, кандай дейсиздер? Самое богатое место на земле. Жан дүйнөм, душа, саякатта. Значит, вне зоны комфорта. Где ты сама? Мен твой дом дейт. Мен жооп берейин. Самое богатое место — это кладбище, да? Мен ушуну укканда, ушул бул Фархат Талайбековичтин мен эң жаңы новичок болуп келгенде, ушул сабагына катышып калганда, ушул нерсени мен Фархат Талайбековичтин сабагына деме алгамда эмне үчүн? Самое богатое место на кладбище деп айткан да. Эмне үчүн? Потому что там, ушул демеде, кладбищеде, мүрзөдө лежат дейт нереализованные мечты и цели, да? То есть, ошол мындай болот да, не генийлер, таланттар, ушунчалык таланттуу адамдар, ушунчалык гений адамдар өздөрүн потенциалын билбей, таланттарын чыгара албай, зона комфорттон чыкпастан өтүп кетишкен да. Көрдүңүздөрбү? Нереализованные мечты и цели находятся там, да. Почему? Потому что зона комфортадан чыга албай, ушу комфорттон чыга албай, өзүнүн талантын билбей, өзүнүн потенциалын чыгара албай, ошол жакта жатышат деп айткан да. Мен ушунчалык шок болгом да. Ошондо мен ойлонгом, чын эле депчи, менде ушунчалык ар бирибизде, ооба мүрзө, ар бирибизде, вот поверьте, мындайча айтканда, ар бирибизде ушундай сонун таланттар бар. Ушундай чоң потенциал бар да. Просто биз ошону чыгара албайбыз да. А смарт-ричте мы раскрываем, здесь раскрываются, бул жерде потенциалдар, таланттар чыгып атпайбы? Мен өзүмдү айтып кетейин, примеримдечи. Ушул немегечи. Мен өзүчү, башында айтып кетпедимби? Ушунчалык
ушунчалык комфортту сүйгөн, стабильности жакшы көргөн адам элем да. И мен мен бул еще дагы смарт-ричке келип иштеп баштаганда мен үстүмдөгү наставниктерим менен договор түзгөнмүн да. Себеби мен убагында аябай кандай десем закрытый адам элем. Көп деле мындай тааныбаган адамдар менен вообще общаться эткенди билбейт элем да. Эч качан өзүм басып барып тааныбаган адам менен сүйлөшпөйт болчумун. Даже менде суроо болгон ченде дагы мен эч качан суроону колумду көтөрүп монтип суроо берчү эмесмин. И эч качан мен бирөө менен тааныбаган адам менен өзүм биринчи басып барып таанышпайт элем да. Бул смарт-ричке келгенде мен эмне кылгам? Бул жерде презентация өтүш керек экен, сабак өтүш керек экен. Мен колуман келбейт, мен өтө албайм. Мен только адамдарды чакырам. Өзүмдүн окружениямды гана чакырып берем деп ушундай менин наставниктерим менен договор түзгөм. Айпери Максатбековна, Айзада Дүйшөнбековна, Рыскүл Шайповналар менен. Силер мугалимсиңер, мен деген бухгалтермын. Мен силерге окшоп сабак өтө албайм, презентация өтө албайм деп мен ушундай бир договор менен келгенмин да. Эми карагылачы, менде аябай сонун талант бар экен, менде сонун потенциал бар экен. Мен азыр спикермин, мен азыр сабак өтөм, азыр мен презентация өтөм, азыр мен мотивация берем. Көрдүңүздөрбү? Менде кандай сонун ушул смарт-ричке келип, менде кандай сонун таланттар, менде сонун потенциалдар ачылды да. Анан дагы бир нерсе айтып кетейин. Не то что мен ырдамак турсун, мен кандай тост айта алчу эмесмин да. Менин тостум мага чейин айтылган тостторго кошулам деп койчумун да. Менин тостум ошол болчу да. Эми карагыла, 3 жыл мурун биз баягы ужинде каерде? Жок, ужин эмес. Көлгө барып, анан көлдө келейтканда автобуста жалаң директорлор, жалаң золотой директ, бриллианттар менен чогуу бир автобуста көлдөн келейтип, анан ошондо бардыгы эми жолду кыскартыш үчүн бардыгыбыз ырдайбыз деп чечтик да. Анан, как всегда, бриллианттар баштады, золотой директорлор баштап келип, бардыгы ырдады. Ырдабайм дегендер дагы ырдады да. Анан мага очередь келди. Келгенде кантип ырдабайсың? Когда бардыгы ырдап, даже голосу жоктор дагы ырдабайм дегендер дагы ырдап келди дагы. Анан мен эмне кылдым? Мен да уялдым ырдабайм дегенденчи. Анан бир текстти таптым дагы. Текстти таап, мага мени поддержка кыласыздар деп туруп, анан кийин мен болгондо дагы кыргызча ырды ырдап бердим да. Көрдүңүздөрбү, өмүрү ырдабаган мен ырдагамын да. Ырдап, көрдүңүздөрбү, колуман келеткен. Мен ырдадым. Ошодон кийин ушинтип анан кийин дагы бир директор былтыры директорлордун ужинында дагы ырдап калдык. Айнагүл Саламбаевна ырдады, аябай сонун кылып ырдады дагы. Анан анда дагы ырдаганга туура келди да. Потому что эмне, сетевиктер мен колуман келбейт деген сөз болбош керек да. Мен үйрөнөм, мен жасайм, менин колуман келет. Билбесем үйрөнөм деген девиз болуш керек экен да. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан именно смарт-ричке келгенде эмне болуп атат? Бизде ар бирибизде таланттар бар да. Ошол таланттар чыгып атпайбы? Бирөөнүн уюштуруучулук жактан таланты бар. Аябай уюштуруучу да. Бирөөлөрдүн ушундай бир ораторский, ушундай бир таланты бар. Сөзгө бай, ушундай сонун сүйлөй турган. А бирок жашоосунда анын кереги жок болгон үчүн
эмне болду? Ал нерсе уктап келейткан болот да. А бизде ошол зона комфортадан чыгарып, ошондой сонун таланттар чыгып атпайбы? Көрдүңүздөрбү? Мына 3 причина да. Себеби эң акыркысы ушунчалык вы так и не можете узнать себя, свой потенциал, на что вы способны деп атпайбы? Ошол бойдон өзүбүздү билбей, өзүбүз эмнеге ушунчалык кандай адам экенибизди, кандай гений, кандай таланттуу адам экенибизди билбестен, зона комфортадан чыга албай, билбестен өтүп кетет экенбиз да. А зона комфортадан чыкпасак, жүрө беребиз. И комфортту жакшы көрүпчү. Бирок через какое-то время биз эмне түшүнөбүз да, бир шанс, мүмкүнчүлүктү өткөрүп жүргенибиздичи. Анан адамда эмне болот? Адамда разочарование пайда болот да. Жашоодо аябай көп мындай разочарование, кыргызча эмне эле, билгендериңиздер жазып койсоңуздар. Жашоодо аябай көп да разочарованных людей. Ушунчалык көп. Себеби эмнеден? Эмне үчүн алар разочарованные люди? Потому что убагында зона комфортасынан чыга албаган адамдар. Мүмкүнчүлүктү колунан алдырып койгон адамдар да. Разочарованные люди да. Көңүл калуу. Действительно, жашоодо ушунчалык көңүл калып калган адамдар көп да. Эмне үчүн? Себеби убагында зона комфортадан чыга албаган адамдар да. Ушундай болуп калат экен да. Көрдүңүздөрбү? Өзү жашоо, мен мындайча айткым келет да. Бул жерде 90% турмуш курган адамдарыбыз, турмуш куруп, турмушка чыккан адамдарыбыз да. Анан биздин арабызда биздин мужчинабыз бар, аябай күчтүү. Менин группамда байке бар. Бул байке тоже жашоосунда үйлөнгөн да. Эми биз өзү жашообузда дайыма зона комфортадан чыгып турабыз да. Ийгилик эмнеден башталат? Ийгилик өзү ушул ыңгайлуу шарттан кадам таштап чыкканыбызда ийгилик башталат да. Чыкпасак ийгилик жок. Мен ошону азыр мындай тастыктап бергим келип атат да. Адам, ребенок, жаш бала, 9 ай энесинин курсагында жатат. 9 ай комфортта жатат. Анан төрөлөт. Жарык дүйнөгө келет. Жарык дүйнөгө келгенде ошол ымыркай балага бул жарык дүйнө эмне? Дискомфорт болуп атпайбы? Дискомфорт. Көрдүңүздөрбү? Адам баласы төрөлгөндө эле эмне болот? Именно комфорттон дискомфортко чыгат да. Анан бул жарык дүйнө ушундай ымыркай балага зона комфортага айланат. Өзүңдү жеңүүдөн. Дальше анан көпчүлүгүбүз ыңгайлуу жерден чыккандан башталат дейт. Туп-туура сымбаты же. Анан биз мектепке бардык. Бардыгыбыз мектепке барганбыз, мектепте окуганбыз. Эми эле эстегиле, 1-класска барганда кандай абалда болгонсуздар? 1-класста. 1-класска барганда эч кимди тааныбайбыз, эч кимди тааныбай ыйлаган күндөрүбүз болгон. Мен, например, ыйлаганмын. Мен кетем, мага жакпады депчи. Мектепке ыйлап барчумун да. Айтып атпаймынбы, я очень закрытая была депчи. Барбайм деп, особенно эртең менен туруш керек болот да. Мен ушундай барбайм деп ыйлачумун да. Бул эмне болду? 1-класска барган балага үйдө көнүп калганда, именно ыңгайлуу жерден ыңгайсыз шарт, ыңгайсыз абалда болуп, ыңгайсыз жерге барганда, анан эмне болду? Коркуу абал болгон, ыңгайсыз болгон. Туп-туура, көрдүңүздөрбү?
Анан 1-класста окуп баштадык. Анан ошол мектеп бизге эмне болуп калды? Зона комфорта болуп калды. 10 жыл окудук. Биз көзүбүздү жумуп, кайсы класс каерде, коридор каерде, эмне ошону полный билип калдык да 10 жыл бою бизге мектеп зона комфорта ыңгайлуу шарт болуп калды да. Көрдүңүздөрбү? Анан мектепти бүттүк. Мектепти бүткөндөн кийин көпчүлүгүбүз эмне кылдык? Институтка тапшырдык, университетке тапшырдык, Ошондо эмне болду? Тоже ыңгайсыз бир абалда болуп, ыңгайсыз бир шарттарга туш келдик, Менде ошондой болгон. Силерде билбейм, бирок менде ошондой болгон да. Мен 89-жылы мектепти бүтүп, 10 жыл мектепте окуп бүтүп, мен Бишкекке келип, национальный университетке тапшырдым. Учетно-экономический факультетке тапшырып, өттүм дагы сабакка келдим. Биринчи күн. Эч кимди тааныбайм. Вообще. Тоже вне зоны комфорта, да, дискомфорт. Группага келсем, группада где-то 25 адам элек, эч кимди тааныбайм. Пришлось заново таанышып чыгып, анда дагы мен өзүм таанышкан эмесмин, сабакка барчумун, отурчумун, кайра унчукпай кетип калчумун да. Анан кийин ошо кыздар өздөрү таанышып, мени мененчи атын кийим депчи, мен менен мындай өздөрү таанышат элем да, анан өзүм басып барып эч качан таанышчу эмесмин да. Ошентип 5 жыл окудум. 5 жылда уже мага зона комфорта болуп калды да. Көрдүңүздөрбү? Университетти бүттүм. Университетти бүткөндөн кийин турмушка чыктым. Эми бардыңыздар эстеңиздер, турмушка чыккандагы өзүңүздөрдүн абалдарыңыздычы. Тоже, кимде дискомфорт болгон? Менде аябай дискомфорт болгон. Мен болгону ал жерде турмушка чыкканда бир эле күйөөңдү тааныйсың. Ата-энеси, бир туугандары, кошуналарын тааныбайсың да. Приходится заново, жаңыдан таанышып чыгыш керек да. Көрдүңүздөрбү? Болгон дейт. Мына жашоо өзү бизди комфорттон дайыма дискомфортко ыргытат да. 2 жыл көнбөгөнмүн дейт. Менде, көрдүңүздөрбү? Значит, эмне? Жашоонун өзү. Это бул жашоонун мыйзамы деп койсом да болот да. Комфорттон зона комфортко секирүү да. Такыр башка үйгө келесиң. Көрдүңүздөрбү? Бул башка үй, бул дискомфорт. Зона комфорта ата-энеңдин үйү, сенин үй бүлөң комфорт болгон, зона комфорта болгон. Бирок сен турмушка чыгышың керек болчу, антпесең болбойт. Үйлөнүш керек. Үйлөнгөндө дагы эркектерге айтып кетейин, баягы кайната кайненең үйүнө барганда, аялыңдын бир туугандары менен таанышканда да бир кандай дискомфорт да, көрдүңүздөрбү? Мына мисал эле алсак, өзүбүздүн жашообуздан мисал. Анан жумушка кирдик, жумушка киргенде дагы дискомфортпу? Жаңы коллектив, бардыгы менен таанышып чыгыш керек, коллегаларды тааныбайсың, тоже дискомфорт. Но через какое-то время ошол жаңы коллектив, жумуш зона комфортага айланат да. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан ийгилик качан башталат? Ийгилик качан келет? Качан биз өзүбүздүн ыңгайлуу шарттан чыгып, ыңгайсыз шартка аттанып, ошондо болгонубузда сөз ийгилик болот да. Мен өзүмдүн кыскача практикаман айтып кетейин. Мен айтып атпаймынбы? Мен аябай комфортты сүйгөн, стабильностьти жакшы көргөн адам элем да, 100%. До мозга костей деп айтсам болот да. Мен бул смарт-течке келгенде бир аябай зона комфорттон чыгып, ушунчалык дискомфортто болгонмун да. Тоже эч кимди тааныбайм. Пришлось заново все это деме кылыпчы. Потому что эмне болду? Мен келгенде мен окушум керек болду.
түшүнүшүм керек болду. Көп нерселерди түшүнүшүм керек болду. Жаңы билимди алганга туура келди. То есть эмне болду? Менин жашоом 180 градуска өзгөрүлүп атпайбы? Эмне болду? Менин мээм иштей баштады. Ужечи. Уже мен окуп баштаган сайын менин мээм иштеп баштады да, көрдүңүздөрбү? Уже рост боло баштады мендечи. Анан регионго чыгыш керек болду. Эмне үчүн мен региондо чыкканды жакшы көрөм? Мен өзүмдү жеңдим деп айта алам да. Именно регионго чыгуу мен үчүн эң биринчи презентация берип, сахнага чыгып, сабак өтүп, презентация берүү мен үчүн зона комфортадан чыктым дагы и өзүмдү жеңдим. Бул бир. Экинчиси регионго чыгуу. Регионго чыкканыңда башка тааныбаган адамдын үйүндө эми турасың, жашайсың, алар менен сүйлөшөсүң, тааныбаган адамдар менен таанышасың. Бул дагы дискомфорт алып келет да. Бул менин тоже өзүмдүн үстүнөмдөн иштеп, өзүмдү жеңүү да. Ар бир менин ушундай ыңгайлуу шарттан ыңгайсыз шартка чыгышым бул менин вызов для себя болгон да. Өзүмдүн вызов берип, өзүмдүн баягы победаларым да, мындайча айткандачы. Анан дагы бир мен ушунчалык шоковый көне баштаганда кайта комфортко келебиз дейт. Туп-туура шок болгон. Бул айтып кетишим керек. Мен үчүн көпчүлүгүңүздөр билесиздер, Жалал-Абадта аябай чоң командам бар, ушунчалык. Мен Жалал-Абадка биринчи жолу барганда, биринчи жолу Рыскүл Шайповна менен барганбыз дагы, биз ошол күнү көчөдө калганбыз да, мындайча айткандачы. Көчөдө калып, бара турган жерибиз жок, бизди чакырган адам жок, телефону өчүк, ошентип анан биз көчөдө. Бул дагы өзүнчө бир аябай катуу шоковое состояние болгон да, по крайней мере мен үчүн. Бирок тем не менее мен өзүмдү жеңип, калып, бир тааныбаган эле бир үйгө барып, ошол жерде жатып бир түнөпчү. Анан эртеси калып, ошол жерде иштеп, 2 күнбү, 3 күн иштеп, Рыскүл Шайповна менен кеткенбиз да. Ошондо Жалал-Абадта топовый лидер Ахматалиева Курманбай эжеке бар, аябай күчтүү лидер. Ошол эже келип информация угуп кеткен. Анан мен 3 күндөн кийин Бишкекке кеткенден кийин артымдан акча салып, ошол эжеке жазылып, аябай сонун результат алып туруп, азыр топ-менеджер Адина Султановнаны чакырганда, өзү результат алгандан кийин. Вот именно Жалал-Абадта команда ушул 2 лидердин арты менен башталган да. Көрдүңүздөрбү? Мен ошентип кетип калбастан, ошол жерде саат 8-де уже караңгы кирип кетти, автовокзалда отурабыз. Таксисттер кыйкырып атат, Жалал-Абад, Бишкекке кетебиз депчи. Ошондо кетип калбастан, өзүбүздү жеңип келдикпи? Кой, дагы бир күн калайлы деп калып, ушундай сонун командабыз бар да Жалал-Абадтачы. Көрдүңүздөрбү? Анан бул первый ушундай бир зона комфортадан чыгып, шоковое состоянияда болгон. Экинчи менин ушундай катуу шоковое состояние болгон бул Москва. Адина Султановна менен, Адина Султановна анда менеджер Жабалек болчу, новичок. Мен дагы 2-3 циклда болчумун. Адина Султановна айтып калды, мен Москвага барайын, анан мен Москва 1 айдан кийин сени чакырам, сен келсең экөөбүз иштейбиз деп. Анан мен баягы Москвада барган эмесмин да, вообще билбейм, Москванын жашоосун билбейм. Ошентсе и макул дейм дагы, 1 айдан кийин билет алып барам. Адина Султановна чакырат, Алтынай келе бер, мен квартира таап койдум депчи. Деп чакырат дагы, менин оюмда квартира деген кандай элестетип баргам, квартира таап койдум десе. 2 комнаталуу квартира таап, ошол жерде жашайт экенбиз деген бир мындай ой менен барганмын да.
бардым, Адина Султановна мени тосуп алды. Анан квартирага бардык. Квартирага барсак, трехкомнатный квартира экен. Залда көргөздү. Зал ушул жерде жашайбыз депчи. Карасам, залда где-то бир 7-8 адам жашайт экен. Бир комнатада тоже 7-8 адам. Хозяиндер жашайт экен, бала чакасы менен. Дагы бир комнатада бир 4 адам жашайт экен да. Аны көрүп алып мен шок болдум да. Мен өмүрү андай көргөн эмесмин да. Мен барган эмесмин Россияга. Барганмын, бирок мен ал жерде мындай отдельно жашаганмын да, тайэжем менен двухкомнатный квартирада да. Бирок мындайды көргөн эмесмин. Көрүп алып шок болгонмун да. Адина эжеге баягы мен айтып атпаймынбы? Адина эже, мен кетем. Билет алам да кетем. Нет, мен мындай квартирада жаша албайм. Совсем тааныбаган адамдар менен кантип бир квартирада жашайм, тем более бир квартирада, бир комнатада уктайм, мен укта албайм деп бир шоковое состояние болгом да. Ошентип айтсам, Адина Султановна аябай жаман болуп кетти. Эми Москвада жашоо шарт ушундай, квартирада ушинтип жашашат. Анан кийин отдельно биз экөөбүз жаша албайбыз. Не потянем депчи. Эми Адина Султановна менеджер эмес, новичок. Мен деле 2-3 цикл деле жапканмын. Андай доходко чыга элекмин десе, мен шок болуп кетким келип аябай жаман болгонмун да. Анан офиске бардык. Москвада офиске Адина Султановна экөөбүз офиске бардык. Барсак, ошондо Айзада Дүйшөнбековна Москвада болчу. Турне менен баргандагы мен келгичекте мага аябай промоушен берип коюптур да. Себеби Москвада мындай система жок экен эле ал убактачы. Система обучения жок, эчтеке жок экен. Просто эле новичоктор келип эле контракт түзүп эле ошондой болуп аткан экен. А биз ошол убакта Академия лидерствоны өтүп аткан убагыбыз эле да. Ушундай Алтынай Мамасыдыковна келет, и силерге Академия лидерства өтөт, силерди окутат деп мага аябай промоушен берип коюптур да. Мен офиске кирип бардым. Адина Султановна азыр Адина Султановна болсо ушул эфирде подтвердит десем да болот. Айзада Дүйшөнбековна офиске кирип барсам эле, как раз Айзада Дүйшөнбековна выступать этип обучение өтүп аткан экен эле, мени чакырып эле сценага чыгарып, мына Алтынай Мамасыдыковна да келип калды. Кудай буюрса, силерге Академия лидерства өтүп берет. Силер окуйсуңар деп аябай промоушен берип коюптур. Анда бир шок болдум да. Элестетсеңер, мен баягы башкача ойдо келген Москвада квартирада мен ойлогондой болбой калды. Анан дагы офиске келсем, мен анда тоже новичокмун. Мен анда председатель болдум беле, болбодум беле, не помню. Менде анан Москвада мен жалгыз өтө албайм да. Мен спикерлер болуш керек жанымдачы. Эч ким жок, спикерлер эч ким жок, жалаң новичоктор, бир дагы андай обучениени өтпөгөн партнерлор экен да. Анда бир шок болдум да. Аябай жиним келди Айзада Дүйшөнбековнагачы. Эмне үчүн мен менен сүйлөшпөй туруп, мен менен согласовать этпей туруп, мага промоушен берип туруп, монтип чыгарып койду депчи. Аябай жиним келди дагы. Ошентип туруп, ошо күнү мени калтырды, мен калдым офисте. Айзада Дүйшөнбековна Бишкекке учуп келе берди да. Эми элестетсеңер, кандай шок болдум. Ошондо мен Москвада двойной аябай каттуу деме болгом да. Дискомфорт, комфорттон чыгып, вообще дискомфорт. То есть Айзада Дүйшөнбековна мени эмне кылды? Мени баягы притча бар го, крокодил бар озерого ыргытты да. Прям ушундай ыргытты дагы кетип калды да. Выходи из ситуации депчи. Анан кантип эмне кылам? Жок, мен өтө албайм, мен лидер эмесмин деймби? Өткөнгө туура келди, өттүк. Бирок мен ушунчалык ыраазымын да. Ушул Адина Султановнага ыраазымын. Мен ушундай комфорттон, зона комфортаман чыгарып ушинтип чакырганына. Айзада Дүйшөнбековнага ыраазымын. Мени ушинтип крокодилга ыргытып, мени укпастан, анан мен чалып атпаймынбы кийинчи? Айзада эми хотела высказать да, жиним келгенинчи. Эмне кылганың? Мен менен сүйлөшпөй туруп ушинтип мага промоушен берип койсун десем, вообще албай койду да. Эми билет да, что я буду там
деме алганымдычы Айзада Дүйшөнбековна албай койду, анан пришлось жеңимди түрүп, анан кийин кой өткөнгө туура келди дагы. Анан ошол Москвада эң биринчи академия лидерствоны ошо биз өткөргөнбүз да. Анан 4 алар дагы новичок. 4 ушул биздин бишкекский структурадан 4 партнерубуз деме болдум, мен председатель болдум, бирок основной обучение, лидерский обученияларды өзүм өтүп, сонун лидерский обучение өткөнбүз да. Ошол академия лидерствода окуган Адина Султановна ошол жерден академия лидерство окуп, ошол Москвадан менеджер жаап келген да. Анан канча деген ошол жерде партнерлор азыр топовый лидерлер. Ошол академиядан кийинчи ушунчалык сонун иштеп, ушунчалык сонун билим алып калышканда, ошондо мен ойлойм, мен аябай керек болгон экенмин Москвада депчи. Биз 5 ай жүрдүк Адина Султановна мененчи. Адина Султановна ошо Москвада менеджер жапты, мен дагы циклдарын жабылды. Мен ошол жерде ушунчалык өсүп келгенмин да. Менде аябай прям глобальный рост болгон да. Дагы бир мен доходный кылчу эмесмин да. Вообще доходный кылчу эмесмин. Именно ошо Москвада айласыздан. Себеби мен Москвада бир дагы таанышым жок болчу. Айласыздан Адина Султановна экөөбүз метрого түшүп алып, доходный контакт жасачубуз да. Адина Султановна барат, анан кийин мен барам, ошентип анан кийин метродо кирип кетчүбүз, анан метродон кечинде чыкчубуз да. Ушинтип метронун ичинде эле доходный кылып эле Адина Султановна менеджер статусун жаап келген да, ушул Москваданчы. Көрдүңүздөрбү? Именно ыңгайлуу шарттан чыкканыбызда бизди ийгилик күтөт да. Сөзсүз ийгилик күтөт. Ошондуктан ыңгайлуу шартта болбошубуз керек экен да. То есть эмне? Мындай да. Сиз зона комфортадан чыгып атканыңыздын белгиси кандай болот? Эң биринчи белги бул отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Мен, например, смотричке келгенде, мен жумуштан кетип калдым, мен өзүм жалгыз, кызымды окутам, эч бир доходум жок, башка жерде иштейм, мен ушунчалык эртеңки күнүм эмне болот деген менде ушундай бир кабаттыр болчумун да. Не было уверенности в завтрашнем дне. Анан бир туманда эле жүргөндөй болосуң да. Вот это вот признак да. Зона комфортадан чыгып атканыңыздагы бир мындай признагы да. Вот ошондой болуп каласың да. Нет уверенности в завтрашнем дне, анан опора жок болот да. Как будто сен жалгызсың, сага жардам бере турган эч ким жок. Ушундай бир какой-то дискомфорт болот. Вот ошол зона комфортадан чыккандагы сезимдер болот да. Анан биз зона комфортадан мондай тепкич. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Цель за целью. Максат койдукпу? Мынакей. Ошол максатка жеттикпи? То есть эмне болду? Зона комфорттагы ыңгайлуу шартка көнө баштадык дагы максат коебуз. Максат койгондо эмне болот? Биз уже зона комфортабыздан чыгабыз. Вот ошол максатты аткарышыбыз керек болот. Анан бул максатка жеткенден кийин эмнеге утвердились? Анан кийин дальше секиребиз да. То есть эмне болду? Мына азыр көпчүлүгүңүздөрдүн максатыңыздар эмне? Максатыңыздар менеджер статусу. Менеджер статусту жаптыңарбы? Болду. Менеджер статус жаптым, ура деп отура бербестен дагы кийинки максатты коебуз. Кийинки максат топ менеджер. Топ менеджер жаптыкпы? Ура, мен топ менеджермин, бир аз эс алып алайынчы дебестен дагы бир максат коюш керек. Это статус, директор статус да. Жаптыңыздарбы? Дальше бронзовый директор статус, дальше серебряный директор, дальше золотой директор, бриллиант, корона амбассадор. Вот цель за целью, да. Ар бир максат бул выход из зоны комфорта, мындайча айткандачы. Ошондо гана мондай өсүү болот да. Өсүү бийиктикке да. Мынакей уже 1 саат өтүп калыптыр.
55 мүнөттө болуп калыптыр. Бат эле бул зона комфорта аябай чоң тема да, аябай чоң тема. Бул зона комфорта бир 3-4 саат өтсөң да жетишпейт да, бул аябай чоң тема. Ошондуктан мен сиздерге эмнени каалайм? Ийгиликтин сыры эмнеде? Ийгиликтин сыры. Ийгиликтин сыры бул мына моундай деме алган постоянное выпрыгивание из зоны комфорта дейт да. То есть эмне ыңгайлуу шарттан чыккан постоянное выпрыгивание из зоны комфорта. Кыргызча которуп койсоңуздар болот. Кандай болот экен? Мен кыргызчасын айта албайтам. Ыңгайлуу шарттан постоянно чыксак, дайыма чыгып турсак, значит ийгиликке сөз четебиз да. Ийгиликтин сыры ошондо да. Анан дайыма эмне кылабыз? Өзүбүздү кичинекей болсо дагы өзүбүзгө белек берип турабыз, өзүбүздү мактайбыз. Вот, например, офиске жамгыр жаап атат, суук, бирок офиске барыш керек болду. Секирүү туура. Анан офиске бардыңыздарбы? Похвалите себя. Молодец. Мен ушону жасадым депчи. То есть эмне дайыма күнүгө өзүңүздөрдү мактаңыздар. Өзүңүздөргө кичинекей болсо да белек бериңиздер. Я это сделала депчи. Катып калды. Связь кандай болуп атат? Плюс коюп койсоңуздар. Что-то катып калдыңыз дейт. Связь жакшы эле болуп атабы? Постоянно ыңгайлуу чөйрөдөн секирип чыгып туруу дейт. Мынакей туп-туура, дайыма чыгып туруу, туура. Ошондуктан мен сиздерди эмнени каалайм? Дайыма максаттан максатка баруу да. Ошо ыңгайлуу чөйрөдөн дайыма секирип чыгуу, дайыма максат коюу. Ушул цель за целью да. Мен сиздерге ишенем. Бардыгыңыздар ушул ускоренияда окуп аткан адамдар, бардыңыздар зона комфортадан чыгып, эрте менен саат 5-те, 5:30, көпчүлүгүңүздөр 5-те турчу эмессиздер. Правильно? Бирок сиздер өзүңүздөрдү жеңип, мына 6 күн болду. 6 күндөн бери саат 5-5:30 туруп, сабакка катышып атасыздар. Көпчүлүк адамдар азыр уктап атышат, жылуу, жумшак уктап атышат. Зона комфортосунда азырчы. Бирок сиздер зона комфорттан чыккан үчүн ийгиликке жетесиздер да. Сиздер ийгиликтүүсүздөр. Ошондуктан жизнь это не пункт назначения. Это путешествие от одной цели к следующей цели дейт да. Көрдүңүздөр, жашоо бул кыргызчасы кандай болот билбейм, которуп койсоңуздар болот. Жизнь это не пункт назначения, а путешествие от одной цели к следующей цели деп коет да. Ошондуктан бардыгыңыздарга мен ийгилик каалайм. Мен ишенем. Сөзсүз ийгилик жаратасыңар. Через какое-то время өзүңүздөрдү, вот биз азыр айтып атпайбызбы, мен өзүмө ыраазымын депчи, ушундай өзүңөргө ыраазычылык айтып, я молодец, я это сделала деп өзүңөр мактайсыңар да. Мен бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Сохранять этейин, уже 1 саат болуп калыптыр. Көрүшкөнчө.